Нурайым Жусупбекованын «Эки доорго бир жүрөк» аттуу романы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. 9 бап. Чыныгы полковник. Курбулары менен жаңы жылды шаңдуу тосуп алганын кошпогондо үйдөн чыкпай, адабий чыгармачылыктан баш көтөрбөй үзүрлүү иштеген күндөрү байкалбастан өтүп жатты. Асемдене жасанып, адеми көйнөктөрдү кийген 5 ынак курбу борбордун кафелеринин биринде романтикалуу маанайда эски жылга ыраазычылык билдирип, адаттагыдай эле бул убакыт алмашуусунан кандайдыр кереметти үмүттөнө, жакшы тилектерди айткыча жаңы жылды шаңдуу тосуп алышты. Бул майрамдоодо эркектерге караганда аялдар көп болду. Алардын саналуулары гана күйөөлөрү менен катышты. Бойдокторбу же мальчишники аялынан суранып чыккандарбы бир нече эркек жүрдү. Чоң залды көрккө бөлүп барпырай кийинген, кээ бирлери буркурата тамеки чеккен аялдар феминисткалардын аралында жүргөнсүп эркин эле, карьера жагынан да, материалдык жактан да ийгиликтүү алар өз жалгыздыктарын билгизбей көтөргөндүктөн текебер да болчу. Андыктан вальска түшкөндө каалоочуларга эркектер жетишпегени күлкү жаратып, жалгыз калган аялдар администраторду тамашалашты. Эмне үчүн вальска коюп жатасыңар? Эгер бийлегенге эркектер жетишпесе, анда жок дегенде аларды прокатка койгула, кезектешип бийлеп алалы, деп өзлөрүнүн тамашасына өзүлөрү шаңдуу каткырышты. Кечелерде аялдар бири-бири менен бийлеген согуштан кийинки тасмалар эске түштү. Бирок ал кезде адамдардын жан дүйнөлөрү таза, жалпы коомдун жүрүш-турушу кынтыксыз болчу. Азыркыдай шерменделүү, лесбиянка деген түшүнүк жок эле. Эгер азыр эки кыз кучакташып бийлешсе, анан кол кармашып басып, бир маалда көрүнбөй кетишсе, эмне кылышканын ойлогондон да коркосуң. Деги мындай сүйүшкөндөрдүн тобуна кошулгулук кылбасын. Зор көлөмдөгү борбор шаардын жашоосуна таасир эткен, ал тургай анын Азият улутундагы алдыңкы жаштарынын эркин жашоосуна кийлигишкен батыштын таасири жөнүндө ар кандай айыңдар бар. Салттуу эмес багыттагы жуптардын пайда болушуна, мындай жапайы бузуучулуктун өркүндөшүнө сөзсүз түрдө ушул темаларды ачык көрсөтмөлөгөн интернеттин салымы чоң. Качан коомдо ушундай бири-бирин сүйөрүн кумарлуу кучакташканынан билдирген кыздардан же эркектерден турган жуптар пайда болгондо, келечек коркунучтуу боло түшөт. Анан калса, ушундай адепсиздик отун тутанткандар батыш жашоосуна жакын шаардыктар экени, же элеттен келип капысынан азгырылган, жалдама батирлерге эркин жашаган айылдык жаштардан турары айырмаланбай калган. Коомчулуктун талкуусунан коркуп, мындай жоруктар көбүрөөк көрүнүүгө чыкпаса да, бул бузукулуктар эң эле сейрек көзгө чалдыкканы менен жаңы муундагы кай бир адамдардын жыныстык каалоосун кандай жол менен да болбосун кандырганга умтулушу, алардын гормоналдык системасында бузулуулар жүргөнүн каңкуулайт. Мындай жуптар супермаркеттерден, банктарда кезекте тургандардын арасынан, коомдук транспорттон жана башка коомдук жайлардан баамчыл көзгө урунат. Бул жапайыларды жүрөгүндө ыйманы бар адамдар карагандан да уялып, болгону жакасын кармап келме келтирип, күбрөнгөнгө аргасыз. Дүйнө кайда кулап баратат? Аалам акылдан айныса керек. Мезгил менен турмуш сынагынан өтүп, өз ара берилгендиги бекемделген курбулары Аселдин ички тышкы дүйнөсүндөгү өзгөрүүлөрдү оңой эле байкашты. Ал бул сыяктуу кечелерден калбоого тырышып, аларга чачы башын оңоп, жакшы жасанып, жаңы кийимдерди кийип бара баштаганынан сыртында өзгөрүү жүргөнү көрүндү. Ачык айрым, шаңдуу жүрүп, ички дүйнөсү өзгөргөнү байкалды. Бул ага башкаларга окшобогон өзүнчөлүктү жана өзүнө ишенген өзгөчөлүктү тартуулагансыды.
Курбулары өзүнө толук ишенерине көзү жетип турса да, майрам күндөрү өз айланасында кантип айыкканы боюнча ашык сөздөр айтылбашы үчүн ал ооруп жатканында башынан өткөргөндөрүн эч кимге айтпастан азырынча жашыруун калтырууну чечти. Бирок анын жашоосун өзгөртүүгө чыгынган маанайы даана эле көрүнүп турду. Ал сыртынан гана эмес, башындагы кандайдыр чипти алмаштырып койгонсуп жан дүйнөсү боюнча да өзгөрдү. Карнавал учурунда Асель жеңил-желпи кыймылдап, ачык айрым сүйлөп, сүйкүмдүү жана романтикалуу да боло түшкөндүктөн залдагы аз сандуу эркектер анын баш тартпасын байкашып, улам бери бийге чакырып жатышты. Кайрадан аны бийге чакырышты, деп таң калган ак көңүл Рита кубанычын жашыра албады. Мейли, абдан жакшы болду, бакылдады Клара. Чоочундар менен бийлей берсин, негизгиси биздин жигиттери бизди тартпаса болду. Болбосо бизди шынаалагандардын баары эле анын телефонун номурун сурап жатышат. Эч тардыксыз тамашага чаргытты Зуля. Мен кийинки жаңы жылды баарыбыз өз жуптарыбыз же ынак досторубуз менен тоссок дейм, деп Майрам көтөрүңкү музыкадан угулгудай кылып дээрлик кыйкыра катуу айтты. Кебетеси Асель бүгүн жалгыз кетпей калды окшойт, божомолдоду Рита. Мейли, аялы жок бирөө тушугуп, бактылуу болсо болду, каалоо айтты Клара. Ооба, эң негизгиси ошол, колдоого алды Майрам. Эмнеси болсо да кызыбыз көңүлүн көтөрүп, жүрөгү менен ден соолугу үчүн кам көрүп алсын. Анан ары жагында көрөбүз. Аселдин акыркы кезде ден соолугунан катуу жабыркаганын эстеткиче аялдык назик жүрөгү менен аяп өттү Зуля. Бийге чакырган көптөгөн эркектерге Асель жакты. Ал өз курагынан жаш көрүнгөндүктөн бул шынарлагандар анын жашын болжой алышпады. Мындан аркы мамиле үчүн телефон номурун сурагандарга берген жок. Ал өзү сүйүп калмайын, кандайдыр жолугушуулар менен мамилелешүүлөрдөн качмай болду. Дайымкыдай эле ички үнүн угуп, сергек баамы менен сезимталдуулугун алдабастан, кимдир бирөө менен жактырышып калуу мүмкүнчүлүгүн четке какпастан, андай болчу болсо жаштык кезиндегидей талапчыл болбоого, аны угуп, түшүнүүгө аракет кылып, аялдык адеп менен назиктикти көрсөтүп, жакшы мамиле кылып, бирок бир гана олуттуу мамилени кабыл алууга, өзүнө жаккан адамга гана макул болууга өзүнө өзү сөз берди. Ушундай ойлордон улам жанагындай жигиттин колуктусу болсом деген ууру кыялга бериле түшкөндүгүнөн жана буга карата курбуларынын катуу толкунданган мамилесин элестетип алгандыгынан улам ал өзүнөн өзү толкунданып чыкты. Бүткүл кеч бою бири-бирине сүйүүдөгү, достуктагы, өздүк жашоодогу ийгиликтерди, чың ден соолукту, кыялдар менен каалоо тилектердин орундалышын каалашты. Жылдын жылга жылгашкан учурундагы Кремль курантынын урулушуна айкалышып, айланадан бокалдардын кагылышкан шыңгыры, жаңы жылдык тосттордун кыйкырып айтылышы шаңга шаң кошуп, өмүрдүн дагы бир белесине чыккандарын бул майрамдап жаткандарга айгинелегенсиди. Ушул кечеге катышып жаткандардын баары эле сулуу эле. Аялдар алтын күмүш жасалгалары менен кооздонуп, аземдүү, эркектер тыкан кийинип сергек болчу. Жаңы жылды ушундай жоңгорку деңгээлде белгилеген алардан өзүн өзү камсыздаган береке сезилип турду. Асель менен курбулары бактылуу жашоонун жыргалын даана сезгендигинен улам жашоонун күңүрт жактарын көрө элек жаш чагындагыдай жаркырап турушту. Анан канчалык жан дүйнөлөрүнө бул ой капкайдагыны эске салганы менен эселектин тилегиндей сезилип ыңгайсыз болсо да, ар бир түгөйү жок аял жаңы жылдан жомоктогудай ак боз атчан Ханзадага жолуктурууну суранышты, тиленишти, кыялданышты. Жаңырган бул жашоосу жана капыс жолукчу Ханзадасын күтүүсү Аселге жаштык кездеги бир гана ал жөнүндөгү ойлорун кайрып бергенсиди. Ошентип Асель жаш чагындагы каалоосундагыдай кимдир бирөөнү сүйүп калууну жана ага турмушка чыгып, жөн гана сүйүктүү жар болуп, бактылуу жашагысы келди. Мындай бакыт бир жолу ага ыйгарылган, эгер ал капысынан үзүлбөгөндө. Кайрат менен капыс баш кошконунда ал тагдырына баш ийип, анан башка салганын аргасыз кабыл алган.
Анан убакыт өтүп, жылдар узаган сайын аны сүйө баштап, экөө өз ара түшүнүшүү, ынтымакташуу аркылуу кут берекеде өмүр сүрүшкөн. Оокат кылуу дегендин эч нерсесин билбегенине, салт сана, айылдык жүрүм-турум дегенди түшүнбөгөнүнө, орусташып кеткенине карабай, кандай болсо ошондой кабыл алган, кошуналардын жана башка байкоочулардын өзүн жамандаган ар кандай ушак сөздөрүнө көңүл бурбаган, кайрат менен жашап жүргөнүндө бир да жолу таарынтпай, келин деп кемсинтпей, үй бүлөнүн анык мүчөсү катары кабыл алган кайын журтуна ал дайыма ыраазы. Ыраматтылык кайын энесин Асель абдан сыйлачу. Ал бул жарык дүйнө менен кош айтышкандан кийин үйдүн куту качкандай болгон. Деги эле үйдө акылы жетик кара адам болсо мейли, ал ата болсун, эне болсун, баардык туугандарды өз сүйүүсү, акыл насааты, жөндүү сөзү менен бириктирип, үй бүлөнүн, бүткүл урук туугандардын ынтымагын бекемдеп, ырыс кешигин арттыраарына көзү жеткен. Асель маркум күйөөсүнүн бир туугандары менен байланышын үзгүсү келген эмес. Бирок кайненеси өлгөндөн кийин анын чоң келини да көз жумду. Күйөөсү Орусияда каза болуп, 25 жашында жесир калса да, башка турмуш курбаган абысыны, жүрөгүндөгү күйөөсүнө болгон ак сүйүүсүн аруу сактап жүрүп узакка жашабады. Бирок Асель маркум жеңеси менен аңгемелеше келгенде, ал күйөөсүнүн арбагын сыйлагандыгынан, аны эс тутумунан өчүрө албагандыгынан улам башка турмуш курууга даабагандыгынан эмес, жөн гана чыгына албаганын, чоңойгондо өз жолдору менен кеткен балдары деп жүрүп, өзгө эркек менен байланышпай өмүр бою так өткөнүн өкүнүч менен ачык айтып, татаал тагдырдын курмандыгы болгонуна кейип, муңга батып ыйлаган. Албетте, ал балдарынын, кийинчерээк неберелеринин жакшылыгына жетине албай кубанган, өзүн бактылуу сезген, бирок анын көзүндөгү оор кусалык өчкөн эмес. Дени карды суу абысынынын урук себилсе эле гүлдөөрүн ачканга, мөмөсүн тартуулаганга даяр организминин сүйүүдөн кагылышы. Муну ал башкаларга айткандан да уялган. Анын ден соолугуна терс таасирин тийгизип, көптөгөн ооруларды тартуулап, өмүрүнүн кыскарышын ошолор шарттады окшойт. Андан айырмаланып Асель заманбап ой жүгүрткөндүктөнбү, эки жакты карап калгандыктанбы, же түшүнүгү башка болгондуктанбы, Кайраттын жеңесинин эбакка өлгөн күйөөсү үчүн жаштыгын, бүт өмүрүн курмандыкка чалганын туура эмес деп билет. Анткени ар бир адам жаралгандан кийин кандай болбосун бактылуу болууга татыктуу жана укуктуу болуп саналат деп ойлойт. Асель өзү да жесир калганынан кийин ошол жалгыздыкта оор жашоо кечирген абысынынча же мурунку күйөөсү Марат акыркы күнүн сүргүчө, өзүнө кайтып келээрине ишенген мээрим жеңеси сыяктанып, калган өмүрүн чөлдөгү жалгыз дарак сыяктанып, күтүү менен жалгыздыкта өткөргүсү келбеди. Азыр эми өз апасы Аселдин бирден бир кеңешчиси жана досу. Өзгөчө өзү кийинки ооруп айыкканынан кийин ал абдан коркуп калды. Күнүгө телефон чалып, алабалын сурап, бардык жакшылыктарды каалап, жалынып жалбарчу болду. Анын айтуусу боюнча, энеси 1941-45 жылдары жүргөн Улуу Ата мекендик согуш убагында эки баласы менен жесир калганынан кийин колун сураган, жүрөгүн арнаган, согуштан оор жарадар болуп келген адамга турмушка чыгып, өз бактысын сынагандан коркпоптур. Ошентип экөө согуштан кийинки оор жылдарда бири-бирин колдоп, жаңы үй бүлөнү бекем куруп, ачарчылыкты да жеңип, кол кармашып, ынтымактуу жашоо менен чоң турмушка шымалана киришип, бир нече балалуу да болушуптур. Мага сенин бактылуу болгонуң керек, кызым. Ал эми жалгыз жарым эч качан бактылуу боло албайсың. Атаң өлгөндө мен сенин азыркы курагыңдан бир аз улуураак болчумун. Бирок жалгыз калбадым. Жанымда уулум Таалай, келиним, неберелерим бар. Бүт өмүр бою коюн колтукка алышкан. Бири-бирибизге эже сиңдидей болуп калган кошуналарым бар. Сенин жөнүң башка, шаарда турасың. Кызың алыста Америкада жүрөт. Анан бүткүл жашооң жалгыздыкта өтмөк беле. Эгер татыктуу адам табылса, кайрадан турмуш курууну караштырып көр.
Бирок бизге кандайдыр шайтандын кереги жок. Ошон үчүн этиетте. Эсимде, бой тартып калганыңда биз тамашачынга аралаштырып, сага күйөө караштырып, татыктуу талапкер таба албай жатканыбызда сен да бизге жараша сүйлөп мындай дечү элең: менин мүнөзүм баардыгына ыңгайлаша алган ар тараптуу, андыктан шайтандын өзү менен да жашап кете алам. Кызым, сага ар кандай шайтандардын кереги жок. Андыктан алды артыңды карап шашпай иш кыл. Дайыма адамкерчилигиң менен жан дүйнөңдү таза сакта. Калгандары сага жолтоо гана болушат. Мени угуп айткандарымды аткар, деп жаңы жыл күнү куттуктап чалганында апасы дале болсо акыл насаатын айтып, өзүнүн мусулман үй бүлөсүндө бул майрамды белгилебесин унутуп коюп, советтик көнүмүшү менен жаңы жылда өзүнө аялдык бакты таалай каалаган. Өз түгөйүңдү же кыялыңдагы эркекти кантип табыш керектиги боюнча кеңеш айткан психологдордун көптөгөн тренингтерине катышып көрсө, бул боюнча азыркы заманда жаштык кездегиден айырмаланып, мүмкүнчүлүктөр чоң экен. Кайсы багытта болбосун атайын билим алып, баардык кыялдар менен максаттарга инновациялык технологиялардын жардамы менен визуалдык түрдө, түшүнүктүүрөөк айтканда интернет аркылуу жетсе болот экен. Аларда угуучуларга баардык каалоолорду тактап чыгуу керектиги түшүндүрүлөт экен. Мисалы, болочоктогу күйөөңдүн жаш курагы канчада болгону оң, боюнун бийиктиги, көзүнүн өңү, мүнөзү кандай болушу керек, кандай кесипти аркалашы кажет. Анткени адамдын ою үн ылдамдыгынан да тез жетүүчү мүмкүнчүлүккө ээ болгондуктан, мындай элестетүү жеке жашоодогу кандай максат болбосун жетүүгө жардам берип, ошондой эле айрым аракеттер туура жасалса, материалдык байлыкка да ээ кыла алат экен. Асель дагы тырышчаактык менен ийгиликти өзүнө тартуунун, бактылуу болуунун заманбап ыкмаларын үйрөнүп жүрдү. Анын жомоктогу ак көңүл сыйкырчынын өзүнө жардам берерине ишенип жүргөнү, күлкүлүү болгону менен кызыктуу эле. Мүмкүнчүлүгүнө жараша Асель сутканын көпчүлүк бөлүгүн сүйүү жөнүндөгү романын жазып бүтүрүүгө арнады. Бул окуясы өткөн доордон башталып, азыркы заманга чейинки уланган чыгармасында бир эле өзү жөнүндө жазбастан, адамдардын өз ара мамилесиндеги түрдүү жагдайлар жөнүндө сөз кылды. Корректор менен редактордун элегинен өтүшү үчүн автордук укук берилген бүткөн чыгарма катары басмаканага тапшырышы үчүн бир нече гана барагын жазыш калды. Бул үчүн жазбай кое албай турган ойлор менен окуялардын түрткүсү чоң болду. Ар бир эле адамга бериле бербеген жазуучулук шык жетиштүү жардам берди. Урпактарга бирдеме калтырсам деген чоң каалоо да сүрөп турду. Ошондой эле чыгарма кызыктуу болуп, окурмандын жүрөгүнө жетиш үчүн көптөгөн кишилер менен сүйлөштү, жакындары менен акылдашты. Өткөн чакта калган маалыматтарды көтөрүүгө туура келди. Ошентип, өз ойлорун адамдарга таңуулабастан, көркөм сөз менен кызыктуу кылып жеткириш үчүн ал баш көтөрбөй, изденүү менен иштеп, бул чыгарманы жарата алды. Ошол эле кыштын бир кечинде санаалаш курбулар Кларанын туулган күнүн белгилеш үчүн чогулушту. Отуруш кызып калганда, туулган күн ээсинин бир топ туугандары, тааныштары келишти. Алардын досу болуп саналган, өзүн Бектур деп тааныштырган, курагы боюнча курбулардан 5 жаштай кичүү жигит башынан эле Аселге эски таанышынан бетер кылгыра карап, анан ишенимдүү түрдө барып, аны вальска чакырды. Бий бүткөндөн кийин дасторкон боюнан катарлаш орун алып сүйлөшө башташты. Сыртынан келишимдүү, мамилеси чечкиндүү бул жигиттин өзүнө минтип кече башталгандан бери бүткөнгө чейинки айланчыктоосун Асель олуттуу кабыл алган жок. Коноктор тарап, көчөгө чыгышканда айлананы жаңыртып, аппак өңгө бөлөп, калпактайдан жаап жаткан кургак сыяктанган карга таң кала карап туруп калышты. Курбулары менен коштошуп, чакырылган таксиси келип токтогондо ага өзү менен кошо отурган Бектурду байкап таң кала түштү. «Сени узатып койсом болобу?» — деди ал. «Машинага түшө электе эле сурасаң болмок», — деп күлдү Асель. Орто жолго жеткенде Бектур таанышууну кафе барда улантууну сунуштап,
Экөө түн ортосуна жакын дискотека башталган залга киришти. Асель байкап караса көп түрдүү оттору романтикалуу өчүп жанган, мындагы чогулгандардын жаш курагы ар кандай экен. Кларанын туулган күнүнөн кийин курсагы ток экөө 2 кишилик үстөлдү ээлеп, жеңил ысылыгы менен кызыл шарап буйртмалашты. Бектур бакалды шаанилүү жогору көтөрүп, маанилүү түрдө кыска тост айтты. Сен үчүн. Рахмат, деп ыраазычылыгын билдирген Асель бир тынымдан соң сурады. Эмне үчүн мага мынчалык кызыгып атасың? Сен деген кичүү ийнимдей элесиң. Эгер экөөбүздүн мамиледе келечек болсо, мунуңду колдомокмун. Бирок өтө эле күмөндөнүп турам. Ась, эгер сүйүү болсо, курактын кандай айырмасы бар? А сенин сүйүүң барбы? Күмөндөнө сурады Асель. Азырынча жактырып калуу. Балача жагымдуу күлгөн ал сөзүн улантты. Мен сенин улуу экениңе ишенбейм. Жаш көрүнүп турасың. Ась, сен мага дароо эле жактың. Мен эбактан бери эле сен сыяктуу айым менен таанышкым келип жүргөн. Экөөбүздүн мамиле боюнча менин олуттуу ойлорум бар. Аны дагы көрөсүң. Мени жакшы билип калганыңда ээрчитип барып бир туугандарым менен тааныштырам. Албетте, Асель мамиленин минтип тездик менен тереңдешине ишенген жок. Экөө жагымдуу жылмайышып, жаркыраган маанайда отурушту. Келишимдүү, жоомарт, сылык сыпаа Бектур кайсы аял затка болбосун жакпай коймок эмес. Чынында эле ал өзүн ханзададай алып жүрүп, отуруштун жүрүшүндө бир нече жолу вальс бийине ылайыктуу 80-жылдардын популярдуу музыкаларын буйртмалап, айымды бийге чакырып, экөө айлана тегерене каалгышып, бийдин ырахатына балкышты. Мейли, минтип качан көңүл ачканым эсимде жок. Жакшылап эс алсам да, андан бери 100 жыл өтүп кетсе керек. Күйөн байкуш бутубузга турганыбызча түн бир окумга чейин иштечү эмес беле. Бүгүн мен чындап эле башка дүйнөгө түшкөндөй болуп турам. Негизгиси мага бул жоругум жагып турат. Муну эмне кылышты эртең ойлоном. Азыр учурдан пайдаланып эс алайын, баш оорутпайын. Жигиттин кучагында тегеренип жүрүп ушинтип ойлонду Асель. Таңкы 5-те Бектур аны такси менен үйүнүн дарбазасына чейин жеткирип барып, экөө телефондорун алмашышып, бири-биринин беттеринен өөп коштошушту. Кийинки күнү Аселдин телефонунун жаагын курбулары тындырган жок. WhatsApp аркылуу жазып, суроолорун жаадырып жатышты. Бектур экөөңөр сеникине бардыңарбы? Ал кандай экен? Сага тийишкен жокпу? Аны менен жүрөсүңбү? Ажырашкан жигит турбайбы? Аракет кыл. Асель аларга жооп бергенге үлгүрө албай жатты. Жок, жолдон кафе-барга кирип таң ата тарадык. Жакты, келишимдүү, түшүнүктүү жигит экен. Көрсө ал өспүрүм кезинде эле Ленинградка кетип, ал шаарда Суворов аскер окуу жайын аяктаптыр. Жаш болсо да жакында эле полковник деген наамга татыптыр. Обу жоктон тийишкен жок. Сылык сыпаа мамиле кылды. Айланып тегеренип вальс бийледик. Азырынча айта албайм. Телефон номерлерди алыштык. Балким жүрүп аларбыз. Ооба, Бектур ажырашканына 3 жыл болгонун айтты. WhatsApp'тагы 5 жылдыз тобунда курбулардын жазышуусу уланды. Сага жакшы мүмкүнчүлүк жаралды окшойт. Байкаштырып муну колдон чыгарба. Экөөңөр татыктуу жуп болгудайсыңар. Силер бири-бириңерге жарашат экенсиңер. Пугачеванын ырындагыдай эмес, чыныгы полковник бекен? Асель катары менен жылмайган белгилерди жиберип, жооп берип жатты. Жарайт, байкаштырам. Рахмат. Ооба, чыныгы эле окшойт. Бардык чыгымдарды жапты. Тамакка, ырга, бийге, таксиге дагы бүт өзү төлөдү. Аселдин маанайы кийинки жылдары мынчалык жаркый элек эле. Күндүзү мына конок кирип келчүдөй сезилгендиктен даамдуу тамак жасады. Кечинде океандын ары жагына күн тиери менен скайп аркылуу кызы жана күйөө баласы менен байланышты. Эргүү келип турганда эртерээк комко отуруп, романдын уландысын жазууга шашты. Анын окуялары кызыктуу уланып, сүйлөмдөрү ирети менен түштү. Эртеси күнү телефон шыңгырап, андан күтүп-күтпөгөн адамынын аты окулду. Салам, Ась, кандайсың? Деп Бектурдун үнү жумшак да, ишенимдүү да жаңырды. Рахмат, жакшы, кубанычын билдирбегенге аракеттенип токтоо унчукту Асель. 1 сааттан кийин дарбазаңдын алдында болом.
Даярданып тур, кичине сейилдеп келели. Жарайт дегени менен өзүнүн дароо макул болгонуна өзү таң кала түштү. Жакында жаңы жылдын алдында эле алган ак пальтосун кийип, кандайдыр жаңы жана жагымдуу нерсеге жолукчудай өрөпкүп, Асель сыртка чыгып эки жакты карады. Аңгыча орто класстагы жол тандабас келип токтоп, андан Бектур түштү. Учурашкан соң Бектур аны кичинекей кыз сыяктуу жетелеп, унаанын башка тарабына өткөрүп, алдыңкы эшигин ачып отургузду. Али караңгы кире элек болчу. Шаарды баскан ак кардын тазалыгы көз карыктырып турду. Кара көз айнек кийген Бектур жол тандабасын түштүк магистралы тарапты карай айдады. Каяка баратабыз? Асель токтоо сүйлөөгө аракет кылды. Сени досторум менен тааныштырайын деп чечтим. Сүйлөшүп отуруп тарайбыз, деп жооп берди ал. Түштүк магистраль жолунун боюнда тизилген ресторандар менен чайканалардын катарындагы кафенин алдына токтошту. Достошкон мектеп окуучуларынча жетелешкен экөө ичкери киришип, анын төрүндөгү вип залга өтүштү. Экөө киргенде үстөл боюндагы 3 жигит тура калышып, сылык сыпаа учурашып, достук пейилде тосуп алышты. Саламга жараша алик алган Бектур Аселди жетелеген бойдон үстөлдүн башына өтүп барды. 1 саат мурун Бектур ушул досторун бул жака чакырып, өзү төлөөрүн айтып, кечки тамакка эмне кааласа ошону буйртмалай берүүлөрүн өтүнгөн. Бул компанияда Бектурга болгон сый-урмат, байкалбаган мактоо, дээрлик бүткүл кеч бою сезилип турду. Булардын сөзүнөн ал азыр эмгек өргүүсүндө экенин, ата-энесинин курулуш компаниясы бар болсо да ага аралашуу көңүлү жоктугун, анткени аскердик жумушун Карчарбага чыкканда гана таштоо ниети бар экенин билди. Мындан 3 жыл мурун Бектурдун аялы кайненесин укпай курбуларынын кечесине кетип, түнү бою келбегендиктен апасынын демилгеси менен ал үчүн үйүнүн эшиги биротоло жабылып, Бектурдун мурунку аялы деген жардыкты жабыштырыптыр. Ошондой эле бул сүйлөшүүдөн анын абдан талапчыл, баарын башкарган энеси бар экенин, аскер адамы болгусу келген улуу баласы ушул жылы орто мектепти аяктаса, атасы сыяктуу Санкт-Петербургдун эмес, Бишкектин Суворов аскер окуу жайына тапшыргысы келип жатканын, ал эми 6 жашка чыккан кызы чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланып жатканын, анткени анын апасы Бектурдун мурунку аялы бузулган жүрүш-турушу үчүн сот аркылуу энеликтен ажыратылганын билди. Берекелүү жазылган дасторкондун боюндагы бүткүл таанышуу кечи бою ортолорундагы достук мамилелери абдан бекем экени байкалган бул жигиттер Бектур менен Аселди куп келишкен жуптар катары баалашып, экөөнү мындан аркы биргелешкен жашоосунда сүйүү, бакыт жана өз ара түшүнүүчүлүктү каалап сүйлөп жатышты. Бектур өзүн абдан ишенимдүү кармап отурду. Андан камсыздалгандык сезилип турду. Айтылган тамашаларга, анекдотторго чын жүрөктөн күлүп жатты. Аселди сыйлап да, тейлеп да үлгүрүп жатты. Ал өзүн досторуна сүйлөшкөн адам катары тааныштырганда Асел таң кала түштү. Бирок жигиттин шагын досторунун көзүнчө сындырбаш үчүн каршылык кылбады. Унчукпай жылмайып гана койду. Анын үстүнө мындай мамиле ага негедир жага да түштү. Ушул ирмемде Асел өзүн алда канча жаш сезип кетти. Эгерде ошол убакытта комсомол менен партияда иштеп жүрбөсө, азыркы сезилгендей жаштыкты сактап калмактыгын туйду. Үйлөргө анча кеч эмес убакта тарашты. Бектур Аселди жанагындай эле колунан жетелеп, дарбазасынын алдына жеткирди да биринчи бетинен, андан соң сый-урмат билгизе колунан өөп коштошту. Ар тараптан эч кандай чайга киргиси келген кыйылуук байкалбады. Бири-бирине жакшы жатып, жай туруусун каалаган коштошуу менен бөлүнүштү. Уйкусу качкан, сергегине тартып туруп алган Асел төшөгүндө жатып ойго чөктү. Канзада сыяктанып, бул каяктан пайда болду? Аны менен жүргөндө көкүрөктөгү жара тыңайыккансып, жан дүйнөңө жагымдуулук жана тынчтык орной түшөт экен. Анан Бектурдун өзүнө жасаган кылдат, таза мамилесин, түз жүргөн, өзүнүн кан бийкеси экенин көп айтканы менен өмүрүнүн көбүн үйдө эмес өндүрүштө өткөргөн кайраттын дайыма так болууга аракеттенгени менен салыштырды.
Ал маркумдун мына өзү үчүн жашамакчы болгонунда көзү өтүп, өзүн жесир кылып кеткенин ойлогуча түйшөлүп жатып, кандай уктап кеткенин билбей калды. Али эмгек өргүүсү бүтө элек Бектурга Аселдин сымбаттуулугу эле жакпастан, анын отурушта чектен чыкпай кармана билгени, турмушта өзүн өзү камсыз кыла алганы, жеңил ойлобогон токтоолугу жакты. Ажырашкандан бери ал аялдарга тиешелүү көп түрдүүлүктү көрдү. Өзгөчө ажырашканына 1 жыл болгуча сулуу кыздар менен бай аялдар абдан көп жабышышты. Отурушка барганда жалгыз кеткен күндөрү сейрек болду. Биринчи жолуккандарында Аселдин өзүн көп этибарга албаганы, таанышкысы келбегендей мамиле кылганы, аны бир аз терс ойлорго түртүп түйшөлттү. Туулган күндөн кийин кафе-барга киргендеринде жакындан таанышууга умтулбай өзүн токтоо, көз карандысыз кармаганы, достук мамиледе болгону, ал тургай ортодогу жаш айырмачылыкты айтып, ордуна койгусу келгени жакшы таасир этти. Ал эми достору менен тааныштырганында алар Аселди жактырып, адам да, аял да катары жакшы экени көрүнүп турат. Өз киши деп айта берсек болчудай деген пикирин айтышканы аны ого бетер олуттуу ойлорго түрттү. Мындан улам ал дагы түнү түйшөлүп чыкты. Өзү издеген аялды тапканын бул дүйнөгө кыйкырып жарыялагысы келди. Эртерээк таң атса экен деп чыдамы кетти. Эртең менен Бектур шаардын башка адресинде өз үй бүлөсү менен жашаган эжеси Жаннага чалып, кафеге чакырып, өзүн сюрприз күтүп турганын айтты. Ал Аселди эжеси менен сөзсүз тааныштырышы керек экенине, ал ага жагаарына ишенип турду. Мындан соң Аселге чалып, достук маанайда көпкө сүйлөшүштү. Анан экөө бирдей толкундануу менен кеч киришин күтүштү. Ошентип кеч да кирип, төртөө шаардын борборундагы кафелердин биринде берекелүү жайылган дасторкон боюнда отурушту. Кол кармашып отурган Бектур менен Асел, Жанна жана анын күйөөсү Медердин сынаакы көз карашына кабылышты. Бектур өз жакындарына жаңы досун тааныштырып, ага карата олуттуу ойлору менен максаттары бар экенин билдирди. Кечки тамак үстүндө жайбаракат сүйлөшкүчө Жаннага да Асел жакканы менен ал улам эле Бектурдан сурай берди. Жүрөгүңдүн ээсин тапканыңды бизге биринчи жолу айтып жаткан жоксуң. Эки жакты дагы карап жакшылап ойлон. Бул сөздөр Аселге катуу тийип жатса да, ал унчукпай угуп, этибарга албаган сыяктанды. Бирок Бектурдун олуттуу сүйлөп жатканын байкап, бул тууралуу кийин сүйлөшмөкчү болду. Медерге болсо баары бир болчу. Ал эч нерсе дебей кафенин даамдуу тамагын рахаттана жеп отурду. Ал Союз убагында балалыгы өткөн шаардык бала болчу. Капыс келген капитализмдин туруксуздугуна, иштегенине жараша тапкан шартына, ата-эненин беленине көнгөн ак кол жаны такыр көнө албай койду. Анын үстүнө аялы жайсыз чыгып, өзүнүн тапканына канааттанбай, дайыма чыр чыгарып туруп алды. Акыры аны менен ажырашып тынып, байгер үй бүлөнүн кызы Жаннага баш кошуп, анын үчүнчү күйөөсү болсо да, эртеңки күн үчүн сарсанаа болбой жүргөнү жакты. Антке менен иштеп таба турган эркектик касиеттерин жоготуп, Жаннага күйөөлүү аял деген макамды бериш үчүн гана анын жанында бардарчылыкка ыраазы боло жашоо кечирип жүрөт. Алардын үй бүлөсүндө баарын Жанна чечет. Эгер дене кумарын кандырыш үчүн Жанна солго барып келсе да, бул жыргал жашоосунан айрылып калбаш үчүн аялына эч нерсе болбогондой мамиле кылып, үйүндө өзү үчүн миним банкет уюштуруп, күйүтүн арак менен жууйт. Бул үчүн өзүн өзү жек көрсө да, айласы жок чыдап келет. Түн ортосуна жакын Бектур өзүн үйүнүн алдына жеткиргенде Асел бир аз сейилдеп басууну сунуштады. Биздин мындан аркы мамилебиз кандай болоорун эч ким билбейт. Ошон үчүн бир туугандарың менен мени тааныштырганга али эртедир, деп сөз баштады Асел. Ась, сен менин тагдырым экениңе ишенип турам. Жакында эле таанышкан болсок да, сени 100 жылдан бери билгендей сезимде жүрөм. Сага жолуккандан бери менин жан дүйнөм жалбырттап жатат. Анан ички үнүм да сен экөөбүз жакында баш кошоорубузду айтып жатат, деп ал өрөп күй сүйлөп, сөзүнүн аягында негедир күлүп жиберди.
тагдырым деп коесуң да. Ойлонбой сүйлөп жаткан жоксуңбу? Биз экөөбүз жаңы эле тааныштык. Эжең дагы сага жакшылап ойлонууну кеңеш катары айтып жатат. Сен мурда жаңылгансыңбы? Деп эжеси тынчсызданып жаткан Бектурдун кандайдыр жоругу тууралуу сурады эле ал ар кайсыга чаргытып, олуттуу эч нерсе айтпай кутулду. Кийинки күнү Бектур Аселге жолукпады. Чалган да жок. Жагдайдын белгисиздигинен улам Асел үйүндө тынч алып отура алган жок. Романын колго алганы менен бир да сап жаза албады. Үйдүн айланасында сейилдеп, Бектур тууралуу ойлонгуча, анча алыс эмес жердеги түбөлүк от күйүп турган аянтка басып барды. Бул күн ушунчалык узак сезилди. Ал бейгам отуруп дем ала алган жок. Акыркы учурларда көп толкунданбай жашап жүргөнүнө таң калды. Мурда күйөөсү Кайратты акыры сүйдүм деп эсептечү. Бирок жашоосунда ал дайыма жанында болгондуктан мындай сезимдери мокоп кеткен окшойт. Таанышкандарына 5 күн болгондо түштө Бектур алдын ала чалып макулдук алып, такси менен жетип келди. Колунда пакеттери бар ал маркум күйөөсүнө Куран окугусу келээрин айтып, үйгө кирүүгө уруксаат сурады. Асел буга абдан таң калып, ал жөнүндө эмне деп ойлоорун да билбеди. Же дагы да жакындан таанышкысы келип жатат. Же канчалык тез-тезден көрүшүп турсак, ошончо жакшы болоорун ойлоду. Болбосо жөн гана менин кандай жашаарымды, үй-жайга кандай кожойке экенимди билгиси келип жатат, деп ойлоп, жана чалганында шашылыш жыйнап жаткан батирин карай баштады. Андан абдан камкор жана жылуу дем келип жатты. Экөө үйгө киришери менен бири-бирине жаштар сыяктуу мамиле кылып, өзүлөрүн өспүрүмдөрдөй алып жүрө баштап, эч нерседен санаасыз сүйлөшкүчө, рецепттерди караштырып чыгышып, көңүлдөрүнө жаккан эки тамакты жасап, үстөл жазышып, Куран окуп шашпай тамактанышты. Куран окулгандыктан ичкилик ичишпеди. Өзүлөрү жакшы көргөн кызыл шарапты кийинкиге калтырышты. Көбүнчө балалык кез менен жаштыктагы окуялар тууралуу сүйлөшүп отурушту. Мындан соң Бектур коноктук адебин сактап үйүнө камынды. Такси менен үйүнө жеткиче WhatsApp аркылуу билдирүүлөрдү жөнөтүп, аягын «Түнүң бейпил болсун, жаным» деген сөз менен бүтүрдү. Алар кийинки күнү көрүшүшкөн жок. Анын эртеси кечке жуук алчусун алып конокко келди. Экөө ал эл жатаарга чейин кызыл шараптан ичкиче аңгемелешип отурушту. Бектур канча ичсе ошончо чечиле сүйлөдү. Ал ажырашкандан бери туугандары менен досторунун өзүн үйлөнткүсү келген аракеттери жөнүндө жана бул жааттагы өзүнүн табити тууралуу айтып отурду. Анан баардык жубайлыкка талапкерлердин ичинен бир гана Асел өзүнүн элестетүүсүндөгү айымга окшош экенин айтып келип баса белгиледи. Бул өзүмө гана тиешелүү маселеме кийлигишүүгө эч кимге жол бербейм. Жаш кездеги аягы өкүнүч менен бүткөн алдамчы сүйүүлөрү боюнча чоң тажрыйбасы бар Асел аны үмүттөндүрбөдү. Эч нерсе деп убада да берген жок. Болгону жөн жай сүйлөдү. Бардыгын убакыт көргөзөт, аман бололу. Өз кезегинде Асел да турмушка кандай чыкканын, никеде канча жыл жашаганын, океандын ары жагындагы кызы жөнүндө бир туугандары тууралуу айтып берди. Орто жашка жакындап калган эки адам, бири ажырашкан эркек, экинчиси жесир калган аял деңизди кечип өтүп, жаңы мамилелердин түпсүздүгүнө бой урмай болушуп, бирок балача тарткынчыктап уялып турушкансыды. Бектур эмне кылышын так билип турду. Ал үйлөнүп, турмушка олуттуу кадамдарды жасагысы келди. Асел ага жакты. Бирок тилекке каршы алардын ортосунда өз ара жактыруучулук гана бар болчу. Анан экөөнүн тең баштары бош экени турмуш жолуна бирге түшүүгө жол берип жаткан. Аялдар кулагы менен сүйөрүн жакшы түшүнгөндүктөн Бектур мындай башты айландырган жолугушууларда ыңгайы келип тургандыктан өзүнүн олуттуу максаттары тууралуу айткандан тартынган жок. Аселдин абдан ыңгайлуу жана жылуу батиринде экөө ажырашкысы келбей отурушту. Ошентсе да бир кезде аял селк чочуп, кимдир бирөө келип калышы мүмкүн болгондуктан аны үйүндө калтыра албасын айтып, бир туугандары абдан динчил экенин, аял эркек никеси болбогондон кийин чогуу калбашы керектигин кошумчалады. Бектур көңүлсүз түрдө ордунан туруп, кетмекчи болуп жыйналып,
бирок акыркы үмүтү менен акырын жалоорго ансады. Балким калтырарсың. Жок, мен алигиче ал тууралуу ойлоно элекмин. Анан да өзүмдүн үйүмдө болбойт, деп кесе айтып, анын ыргылжыңын жойду. Бирок Бектур чыгып баратып олуттуу айтты. Эртең молдо чакырып нике кыйдырабыз. Эч кандай жумуштарды пландаштырба. Эгер сенин бир туугандарың динди жакшы түшүнүшсө, анда исламда никеси жок аял эркек 3 жолудан ашык жолугушпашы керек экенин билишет. Андыктан биз экөөбүз эмдигиче үйлөнүп, никелүү да болушубуз керек болчу. Түн ичинде ушинтип тамашалаганды койбойсуңбу? Жетишет, жакшы бар, деп Асель аны шашылыш узатып чыкты. Мен тамашалаган жокмун. Эртең даяр бол. Эртең кечинде менин эжемдикине барып молдого нике кыйдырып, Аллахтын алдында ант беребиз. Мага турмушка чыгасыңбы? Деп олуттуу түрдө сурады ал. Аны эртең көрөрбүз. Жакшы бар, деп Асель тамаша бүткөнүн түшүнүп, аны чыгарып эшикти жаап алды. Түнү бою Асель төшөгүндө оуналактап уктай албай чыкты. Олуттуу ойлонуп көрсө, сөзүнө иши айкалышкан бул аскер адамы өзүн кое бергидей эмес. Эгер үй бүлөнү бекем кармаган апасынын катаал тартиби болбогондо, Бектур өз билгенин кылмак. Анын атасы башкы кеңсеси өлкөнүн түштүгүндө жайгашкан Борбордо филиалдары бар абдан чоң курулуш фирмасынын кожоюну болуп саналат. Ал эми анын жубайы жаштайынан бүт үй бүлөнүн жүгүн, үй чарбачылыгын мойнуна алып, балдарынын, эми неберелеринин тарбиясын өз колуна алган тың аял. Бектур нике кыйдыруу боюнча эжеси Жанна менен кеңешти эле, ал бул боюнча шашылбоосун өтүнүп, мындай маанилүү окуяны энеси менен алдын ала кеңешип, батасын алмайын болбой турганын айтты. Ошол замат Ошко телефон чалышты эле, апасы өзү келип Асель менен таанышмай болду. Ошентип болочок кайнене кийинки күндүн биринчи жарымында учуп келип, күндүн экинчи жарымында Жаннанын 105-сериядагы советтик үйүнүн залына берекелүү дасторкон жазып, кызы экөө 2 жашты күтүп отурушту.